Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Төө ашууда кар көчкү түшүп, жол жабылды. Тазалоо иштери уланып жатат. Ош шаарында 7 жаштагы баланын жансыз денесин каналдан алып чыгышты. Аэропортто үрөй учурган окуя катталды. Алматы барымтага аэропорттун жумушчу кызыны чачынан кармап, бычакты колуна кармаган адамдын видеосу тарады. Кечээ күнү Бишкекте 5 бала bir кызды зордуктаган окуя эсиңизде болсо керек. Ошонун жаңы видеосу тарап жатат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Ош жолуна көчкү түшүп, жол жабылды. Транспорт жана коммуникация министрлигинен билдиришкендей, Бишкек Ош жолунун 127-чакырымындагы Төө ашууда кар көчкү түшкөн. Мындан улам жол убактылуу жабылып, тазалоо иштери жүрөдү. Кошумча маалымат берилет. Булак Габаритова. Ош шаарында 7 жаштагы баланын жансыз денесин каналдан алып чыгышты. Ош шаарында 7 жаштагы бала каналга агып көз жумду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 6 март күнү саат 18:00 чамасында Ош шаарына караштуу Жапалак айылындагы Оркет лекесинде каналдан агып бара жаткан баланын жансыз денесин жергиликтүү тургундар көрүп алып чыгышкан. Ал 2018-жылы туулган, ошол айылда убактылуу жашаган үй бүлөнүн баласы болуп чыккан. Үй бүлө Бишкектен Ошко көчүп барып жашап жаткан. Учурунда соттук медициналык экспертизадан баш тартышкан. Камера көрсөткөндөй, бала чөнтөгүндөгү буюмун сууга агызып алып, аны алам деп каналга кирип кеткен деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Бишкекте унаа оңдоочу жайда өрт чыкты. Бишкек шаарынын Сверлов районундагы Алмата көчөсүндө жайгашкан техникалык тейлөө борборунда өрт чыкты. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Өрт өчүрүүгө саат 14:15 Сверлов райондук номер 3 өрт куткаруу бөлүгүнөн 1 бөлүм, кошумча саат 14:25 номер 2 өрт куткаруу бөлүгүнөн 1 бөлүм жана 14:38 дагы 1 бөлүм тартылып, жалпы 3 күчүрмөн эсеп жеринде ыкчам иш аракеттерин жүргүзүүдө. Алматыдагы аэропорттун кызматкерин барымтага алган кишинин колунан бычак жулуп алган учур. Алматыда бычак кармаган адам коопсуздук кызматкерине кол салып, аны курал менен барымтага алган. Аэропорттун администрациясынын айтымында кол салган адам учуу алдындагы текшерүү аймагына кирүүгө аракет кылган. Документтерин көрсөтүүнү талап кылганда, ал капысынан кызматкерди кармап бычак такаган. 7 мүнөттөн кийин полиция жана авиациялык коопсуздук кызматкерлери кол салган адамды кармашкан. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, иликтөө иштери жүрүп жатат. Соц тармактарда барымта алган кишинин колуна бычак жулуп алган кишинин видеосу тарады. Бишкекте зордуктоого шектелген кишинин кармалышы, кыздын кыйкырып жаткан видеосу тарады. Сверлов РИП маалымат таратып, Бишкекте зордуктоого шектелип 5 жаран кармалганын билдирген. Милицияга кыз киши кайрылып, 5 адамга чара көрүүнү суранган. Ал 28 февралга караган түнү аны кафеден көтөрүп чыгышып, унаага отургузуп, белгисиз тарапка алып барып, зордукташканын айткан. Кылмышка шектүү катары 2000 3 жаран, 2001-жылы туулган 2 жаран кармалып, камакка алынган. Алдын ала айтылган маалыматка караганда, кыз качып кеткен жеринен кармап келишип, кайра зордукташкан айтылды. Жабырлануучунун 23 жашта экени маалымдалды. Сверлов райондук соту алардын баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алган. Инстаграмдагы штраф кейжи баракчасы дагы бир видео жарыялады. Айрым адамдар ЖМКларга жаңылык чыккан соң кыздын өзүн күнөөлөй башташты. Түндө клубка барып бутуна тура албай мас болуп калганда салып кетишти дегендер да болду. Бирок бул видеодо кыздын кыйкырып, кое берүүсүн суранып жатканын көрүүгө болот деп жазылат маалыматта. Видеонун авторунун айтымында, клубтун күзөтчүлөрү кызды алып чыгып бара жатат деп ойлогон. Мындан улам социалдык тармактын колдонуучулары клубтун күзөтчүлөрү эмнени карап жатканына ачууланып жатышат. Ошондой эле видеонун автору жардам бергендин ордуна телефонго тартып отурганына нааразы болушту.
Жаңы Ош базары 3 ай ичинде бүтүп, азыркысы толугу менен көчүрүлөт. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев базарга жасалган рейд учурунда билдирген. Кала башчысы сатуучуларга документтерин аздыртан иретке келтирүү керектигин түшүндүрүп, жаңы базардан тиешелүү документтерди барларга гана орун берилерин белгилеген. Жаңы базарга көчкөндөн кийин бул жакта соода кылганга тыюу салынат. 3 айдын ичинде бүтөт деп атышат. Соода кылгандарга азыртан документиңерди иретке келтиргиле деп жатабыз. Жаңы Ош базарынан бул жакта патент жана соода кылганга руксат кагазы барлар гана орун алат деген Жунушалиев. Манас аэропорту жакында таанылгыс болуп өзгөрөт. Бүгүн бул жакта ири реконструкция башталат. Аэровокзалдык комплекс дээрлик 50%га кеңейип, катталуучу жерлердин саны көбөйүп, күтүү, эс алуу жана тамактануу үчүн кенен зоналар пайда болот. Ошондой эле аэропортто заманбап Skywalk негизги имараттарды бириктирген жабык өтмөк курулат. Коридор жүргүчүлөрдү аба ырайынын ар кандай шарттарынан коргоп, терминалдар арасында ылдам жүрүүгө мүмкүндүк берет.